Ассаламу алейкум достор, жалпыңыздар Акотман күн дейли, анткени көпчүлүгү биздин видеобузду күндүзү көрүп атса керек. А мен болсо сиздерге мына ушул видеону түнкү саат 3:36 жазып жатамын. Анткени жаңы эле Милан дербиси өттү. Андан мурун Реал Мадрид жана ошондой эле Депортиво Манер ортосунда беттештер дагы өттү. Азыркы учурда АПЛ лигасында Вулверхэмптон менен Ноттингем Форестер командасы oyun алып жаткан чагы Ноттингем Форестер 0-2 эсебине жеңип атат. Эгерде мына ушунун жыйынтыкка чыга турган болсо, анда Ноттингем Форестер 3 упайды колго киргизип, Премьер лигада 3-орунга көтөрүлүп алат. Арсенал менен упай теңдешет, 40 упай. Болгону топ айырмачылыгы менен гана ылдыйга түшүп калгандыктан, ошол себептен 3-орунга илешип алат Ноттингем Форестер. Эми Монера Депортиво жана ошондой эле Реал Мадрид ортосундагы беттеш. Бул жерде албетте көпчүлүгү ишеним арткандай эле Реал Мадрид ишенимдүү жеңишти камсыздады. Кечээ күнкү Барселона сыңарындай эле жаштары түшүрдү, башкасын түшүрдү, бирок эми уруш эми башталат да. Чындыгында бул жерде эми ошол Кубок Испания кубогунун 1-16 финалдык беттеши болду. Бул жерде эми атайын 3-4 дивизиондогу командалар түшкөндүгү байланыштуу көпчүлүк башкы машыктыруучулар топ даражадагы командалар өзүнүн академиясынан алынган же болбосо жаш эми гана жетилип келе жаткан өспүрүмдөрдү мына ушул командаларга каршы беттешке чыгарат. Кечээ күнү Барселонадагы дал ушундай оюндары чыгарды. Жаштарды түшүрүү дегенде 15 жашта бир канча жаш топ жаштагы оюнчуларды түшүрүп бул жерде сынап көрдү. Ал эми Анчелоти да калайдан ким кылышпастан бүгүнкү күндө Реалдын көпчүлүк курамдарын жаштардан кылды. Көбүнчө ошо коргонуу бөлүгүндөгү оюнчуларын толук кандуу жаштардан түшүргөн команда алып чыкты. Оюндун баштапкы мүнөттөрүндө Федерико Вальверде 5-мүнөттө эсеп санын ачып берди. Андан кийин Камавинга гол жаратты. Арда Гюллер 3-голдун автору болду. Андан кийин Лука Модрич 55-мүнөттө гол жараткан болсо, акыркы голду Арда Гюллер кайрадан 88-мүнөттө Фран Гарсиянын берген пасын голго айландырып койду. Албетте бул жерде эми толук кандуу ишенимди арткан Реал Мадрид бул жолкусунан жеңишке жетти, бирок кийинки этаптар толук кандуу бул жерде кыйынчылыкка жаратат деген ойлор бар. Анткени мындан кийинки командалар бир канча күчтүүрөөк командалар түшөт. Бул жерде 1-8 финал, балким ал жерде Барсага түшүп калышы мүмкүн, балким Атлетико Мадридке түшүп калышы мүмкүн, же Реал Бетиске түшүп калышы мүмкүн. Мындан ары эми ар бир команда үчүн жок дегенде бир команданын таймашты күчтүү командалары болуп чыгат. Ошол себептен эми кимдер чыга тургандыгын дагы жакынкы күндөр байкап биле алабыз. Ал эми статистикага таяна турган болсок, бул жерде Депортиво Минера командасы 0,8% гана XG жарата алган. Ал эми Реал Мадрид жалпылай 4,43% голго жакын келишкен. Алардын дагы жалпылай 5 гол жаратууга жетише алган. Бул дагы XG'си 5ке тата тургандыгын да эске салсак болот. Ал эми дарбазага карай соккулар боюнча 33 жолу Реал дарбазага карай сокку берген. Ал эми Манера командасы болсо болгону 4 жолу соккуга жетише алган. Алардын бирөөсү дарбазага тамай барган болсо, Реалдыкы жалпылай 21 соккусу дарбазага тамай барды. Булардын эң кызыктуу жери албетте мына ошол Депортиво Манера командасынын дарбазачысы Фран Мартинес, 25 жаштагы дарбазачы, Реалдын 16 жолку соккусун сейф аркылуу кайтарууга жетише алды. Бул жерде эми Реалга каршы беттештеги эң мыкты көзөткүч десек да болот. Ошол эле Гюллердин, ошол эле Федерико Вальверде, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, ушундай топ даражадагы командалар оюнчулардын соккусун кайтаруу чындыгында эң мыкты көз ирмем өз дарбазачы үчүн дагы жана ошондой эле мына ошол Депортиво Манера командасынын күйөрмандары үчүн дагы мыкты бир шоу тартуулап берди десек дагы туура болот. Кийинки этапка чыкты бул командалар, ошол себептен эми бул жака көп токтолуунун кереги жок. Ал эми бизге токтолуучу оюн бул албетте Италия Супер Кубогунун финалдык беттеши Интер Милано ортосундагы беттеш. Чындыгында көптөн бери мындай дерби күтө элек болчук, көрө элек болчук. Күйөрмандарын да купуна турултуган дерби десек дагы туура болот. Анткени алгачкы эле мына ошол биринчи бөлүмдө Лаутаро Мартинес оюндун бүтөрүнө бир канча мүнөттөр калганда гол жаратып Интерди алдыга алып чыкты. Албетте бул жерде пасты дагы айтып коелу. Мехти Тареми, Иранын оюнчусу, бүгүнкү күндө финалда алгачкы жолу пас берүүгө жетише алды. Ал эми экинчи бөлүмгө чыкканы менен дароо эле Интер командасы Инзаги шакирттери бул жолкусунда дагы дароо чабуулду уюштуруп баштады. Дагы 47-мүнөткө келип Мехти Тареми өзүнүн Интер сабындагы дебюттук голун эми Миланга болгону дагы дербиде, финалдык дербиде, Суперкубоктун финалында
гол жаратты. Бул Интер үчүн мыкты бир жетишкендик болот. Тарим үчүн дагы мыкты бир ийгилик. Бирок экинчи эсеби толук кандуу сакталып калган жок. Анткени ошол эле Милан оюнчуларынын капитаны десек дагы туура болот. Анткени Тео Эрнандес убагында ошол Миландагы капитаны болуп жүргөн болчу. Тео Эрнандес 52-мүнөттө стандарттагы балдардан гол жарата алды. Бул дагы убагында Реалдын оюнчусу болуп кеткендигин эске салсак болот. Андан кийин 80-мүнөткө келип Криштиан Пулишич дал ошол Тео Эрнандестин пасынын голго айландырды, эсеп санын 2-2 кылды. Андан кийин оюндун бүтөрүнө бир канча убакыт калганда дал ошол заменден чыккан оюнчулар Ляо жана ошондой эле Атеми Абрахам экөө биригип мыкты бир дуэль жаратты дагы. Дал ошол Интерде ошол жерде көмүп салды. Биринчи бөлүмдө эсеп кандай болчу, экинчи бөлүм жыйынтыгы кандай жыйынтыкталды деген суроого мына ошол Милан дербиси жооп бере алат. Анткени биринчи бөлүм жыйынтыгы боюнча 2-0 эсебинде Инзаги шакирттери келе жаткан болчу. Андан кийин Милан жалпылай эле оюнун өзүнүн карамагына алды дагы. 3 гол жаратты sonra экинчи бөлүмдө. Толук кандуу XG'ден да карасак болот. XG'де дагы 3 голго татыктуу оюн алып баргандыгын көрсөтүп жаткан чагы. Ал эми бул жерде Серджио Консейсао аттуу Миландын жаңы машыктыруучусу, адашпасам бул экинчи жолу Миланды жетектеп оюндарга алып чыгып жатат. Экинчи жолу жетектеп чыкканда эле мына ошондой ийгиликтерге жетише алды. Болгону дагы финалдык беттеш, дербинин алгачкы оюну, алгачкы финалдык беттешинде кубок тиентеден тартып алды. Милан болсо азыркы учурда Италия серия лигасында 7-орунда келе жатат. Ал эми Интер Инзаги шакирттери толук кандай биринчи орунга чейин мүмкүнчүлүк бар экендигин дагы көрүп жатасыздар. Бирок ошого карабастан бул жолку дербисинде серия лигасында караган жок. Азыркы учурдагы абалына караган жок. Азыркы учурдагы оюнчулар, бомбардирлер ал нерсеге да толук кандуу караган жок. Болгон жок Консейсао шакирттери бул жолкусунда өзгөчө бир дымак менен чыккандыгына байланыштуу экинчи бөлүмдү толук кандуу тартып алды. Албетте бул жерде эми бул дербини көрүш үчүн, финалдык дербини көрүш үчүн толук кандуу мына ошол супер кубоктун көбүрөөк жеңген оюнчулар жана ошондой эле Интердин сабында көп гол жараткан бомбардирлер, Миландын сабында көп гол жараткан бомбардирлер, мыкты титул ээлери толук кандуу бул оюнду көргөнү келгендигин дагы эфирден көрө алдык. Бул жолкусундагы дерби чындыгында өзгөчөлөрдөн өзгөчөлөнүп бизге тартуу кылынган шоу катары эске салсак болот. Бул 2024-2025 жылдын алгачкы дербиси ушундай башталган болсо, андан кийинки дербилер дагы толук кандуу мындан кем калышпайт деген ишеним бар. Анткени буга чейинки серия лигасында дагы дербиде Интер командасы Миланга 1-2 эсебинде өзүнүн үйүндө жеңиш тартырып жиберген болчу. Ал эми Милан акырындык менен болсо дагы жогору жака көтөрүлүп келе жаткан чагы. Серия лигасында дагы балким толук кандуу оюндар жыйынтыгында, сезон аяктаганда балким Европа лигасына жок дегенде Чемпиондор лигасына катышып калууга аракеттенишет. Ошол себептен Консейсаога да ийгиликтер каалайбыз. Ал эми Инзаги шакирттери жок дегенде бул жолу серия лигасын жеңип кетүүгө милдеттүү түрдө аракетин жасашат. Биз дагы акырындык менен эфирди жыйынтайбыз достор. Эгер жаккан болсо албетте лайк калтырып, комментарий калтырсаңыздар болот. Ошондой эле мына ошол дербиге болгон оюңузду дагы комментарийден сиздерден күтүп калабыз. Андан кийинки эфирлерде көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум достор.